Андан кейін мына мигранттар бойыншадан айтып қойышымыз керек та мынакей. Мына Россиядағы азырқы жолда тұрған, Россия мен Қазақстан ортасындағы тұрған мигранттарыбыз. Өз машинамызбен кетебіз дегенші. Мына бүгінгі чейін тұрады. Же ары емес, же бері емес шешілбей жатады да. Қайрылылар болып атады. Мына 15 күнден бері, 20 күнден бері біз машинада жатып түнеп атабыз дейді. Не дегенде ошол Қазақстан менен сүйлөшүш кыйын болуп атат ушунчалыкчы. Азыр сүйлөшүүгө чыгып калышты. Бизден тышкы иштер министри менен ошол жердеги элчиликтер эки мамлекеттики. Бир чети Россиядагы элчилик, экинчиси Казакстанда элчилик. Бир чечимге келип калды, 1-2 күндө чечилет ал. Ушуну так айтсаңыздар. Ал жерде бир гана талап болуп атат, машинасын таштап койсо деп. Себеби деген 67 машина бар экен. Ошонун баарын автобус менен ана медиктердин өзүнүн коштоосу менен алып кетсеңер туура болот эле депчи. Анан тиги эгерде машиналарды алып кете турган болсо, трал менен деп аттыр, эми аны сүйлөшөлүк дагы. Бир аз убакыт керек. Себеби дегенде ал жерде биздин эле жарандар эмес, башкалар да бар. Баарына бирдей мамиле кылганга кыйналып атышат да алар. Жок, ушул жок дегенде мына мигранттар биз чындыгында кыйналып бүттү да башка жактанчы. Мына учак менен алып келип атасыздар. А бирок ушул машина менен чечип коюш керек да. Болбосо төрага мен сизге да кайрылып кетет элем. Majlistин төрагасына чыгып сүйлөшүүлөр жүргүзүңүздөр ушул маселелердичи. Биз да аны кол каршылайлычы ушул маселеничи. Эми алардын ордуна өзүбүздү коюп көрөлү да чындыгындачы. Кандай кыйынчылыкта турушат алар? Же акча жок дейт, же үй жок дейт, же бул жака өтө албайбыз, же ары кете албайбыз дейт. Жооп берип койсом болобу? Урматтуу Зейдин Исламович, сол элес жакта биздин жарандарыбыз сиз туура айтып атасыз, көптөн бери күтүп атат. Ушул эле мөөнөт ичинде биз казак тарабы менен сүйлөшкөнбүз. Кече эле кечинде нота келип түштү бизге. Алар макулдугу беришти, бирок гуманитардык акция катары жалан биздин жарандарыбызга коюп берип атат. Автоунааларды биз калтырышыбыз керек Россия аймагында деп мындай талап коюп атат. Ушул маселенин үстүнөн биз азыр иштеп атабыз. Буюрса бул Мухаммед Кылдышевич айткандай 1-2-3 күн ичинде эле жалпысынан чечилди. Эми силердин жообуңар эле ушул. Мо коронавирус чыккандан бери эле айтып атасыңар, мына буйруса мына деп элечи. Бирок эч кандай результат болбой жатат да ошол. Бул эки тараптуу кыймыл. Ошон үчүн биз максимал түрдө аракеттерибизди жасадык. Жакшы оң чечими кабыл алынган. Казак тарабына чоң рахмат, ыраазычылык билдирип атабыз. Азыр болсо техника жагынан биз иштеп атабыз. Кандай, качан, кимдерди тизмени түзгөн 30 апрелге чейин түзүлгөн тизме негизинде биз жарандарыбызды алып келүүгө аракет кылабыз. Эми тездеткиле ошондо маселе боло турган болсо дагы жарыя кылып ошол жерге мында уруксат берген жатат, келгиле ошол жерден баарын өткөзүп алайлы деген маселе коюш керек да. Эртең муну өткөзгөндөн кийин кайрадан чыгышы мүмкүн ал жактан элдер. Казакстандын аймагында ар бир губернатор өзүнчө позицияда турат. Алар таптакыр каршы чыгышты. Ушундай эле саламаттык сактоо министрлиги каршы чыгып атат. Бирок башка өкмөттүн мүчөлөрү алар бизди колдоп, аягында ушундай чечимге чыгышты. Тиле каршы Казакстандын аймагында коронавирус менен байланыштуу жалпысынан кырдаал өтө оор. Ошон үчүн чет өлкөлөрдөн келген жарандар жана Казакстан жарандары өтө көп. Ошон үчүн алар эми бардык жерде эле кырдаалы оор болуп атат. Казактар эле түшүнөт эми. Биз өз жарандарды алып чыгып кетели десек эми берсе керек эми, жок дегендечи. Премьер аркылуу чыгып сүйлөшөңүздөр премьер-министр менен. Majlistин төрагасына чыгайлы, биз дагы төрага сиз чыгып сүйлөш. Рахмат. Мага айтылып калды сөз Зайдин Исламович. Сүйлөшүүлөр болуп атат. Негизи Казакстан мамлекетине ыраазычылык билгизебиз. Айрыкча чартерный рейс менен биздин жарандарды алып келип, өздөрүнүн шаарларына анан кийин биз алып келип атабыз да. Бирок ошо транзит аркылуу өтүш, мен мына чындыкты айтайын, өтө оор болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө бизде азыр 1 айылдан 1 айылга өтүш кыйын. Айылдыктар өткөрбөйт. Сен тиги айылдансың же тиги райондонсуң, тиги облустан деп. А Казакстандын 1000 деген километринен ошондой биздин граждандарды алып өтүш өтө оор болуп атат. Мен да сүйлөшүп атам. Алар да өздөрүнүн коопсуздугун карайт экен. Алар да чочулайт экен. Бирок ага карабай мына өкмөт, сиз айтып атасыз, мен жооп берейин, сүйлөшүүлөр болуп атат. Мен да өзүм сүйлөштүм. Бирок Казакстан элине, мамлекетине
өкмөтүнө ырасчылык билгизебиз. Биздин башка жактагы мамлекеттеги граждандарды транзит жолу менен, чартерный рейстер менен алып келип, бизге берип атат, ырасчылык билгизебиз. А калган иши алар ошондой экен. Өтө оор болуп атат. Сүйлөшүүлөр катуу жүрүп атат. А колдон келип эртең ача койсо биз да аны алып келгенге дайынбыз. Мухаммед Калдыш эке, сиз өзүңүздүн докладыңызда айтып кеттиңиз, жана материалдык резервдеги ундарды биз берип бүттүк депчи. Бүгүнкү күндө дааны эле албаган айыл өкмөттөр бар экен ошолчу. Мисалга айта турган болсок, мына Аламидин районуна караштуу Васильевка айылында айыл өкмөтүндөчү. Бүгүнкүгө чейин барып атыр, эч кандай жардамчы. Азыр жазып алалы биз. Бул башка деле айыл өкмөттөр болуш керек. Ушуларды теришиңиздер сиздерчи. Бир көзөмөлгө алып койгула да, анан баардыгына бердик дегендер бул туура эмес болуп атат да. Көп жетпегендер бар да, ошону жазып Зайдин Исламович, мен баарына бердик деп айткан жокмун. Жеткире турган жанагыдай муктаж адамдарга жеткирдик деп айттым. А баардык элге тараттык деген жокмун. 439 үй бүлөгө бердик. Ал мен туура түшүнүп атам мен. Бирок ошол айтып атпаймынбы, ошол айыл өкмөткө жетпептир да ошол. Аны карайлык азыр. Неменин Чүй областына 700 тонна un кетти. Андан тышкары акча каражаттары кетти. Бизнесмендер, сиздердин араңыздарда отурган депутаттар баары жардам берип атат, жетиш керек.